Коомчулукта Кыргызстанга кирген Кытай жарандары тууралуу ар кандай айың кептер жүрүп жаткандыктан анын чын төгүнүн тактоо үчүн парламент өкмөттүн миграциялык саясаты боюнча дагы маалыматын укту. Акыркы 8 жылда 18 миңге жакын кыргыз жараны чет өлкөлүк адамдар менен никеге турса, анын 60-ы гана Кытай жарандары. Бул 60 деген санды 60 миң деп бурмалап маалымат тараткандар булар кошуна өлкө менен мамилени бузууга аракет кылган күчтөр болушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Коомдо түрдүү кайчы пикирлер жарала бергендиктен Жогорку кеңештин депутаттары вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт мүчөлөрүн чакырып миграция боюнча маалыматын укту. Тышкы миграция жөнүндө, ички жер которуу жөнүндө, тышкы эмгек миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик актылар менен жөнгө салынат. Өткөн жылдары 7,5 миң адам Кыргызстандын жарандыгын алган. Ал эми 9 жыл ичинде Кытайдын 400гө жакын жараны кыргыз жарандыгына ээ болгон. Анын ичинде 171 этникалык кыргыздар, 72 уйгур, 6 Кытай жараны бар. Ушул жылдар аралыгында Кытай жарандарына визалар көп жолу өкмөт тарабынан мыйзамсыз сатылып келгени тууралуу маселе бар экенин депутат көтөрдү. Кытайга визалар кызылдай акчага сатылып келген. Миграция кызматы, Тышкы иштер министрлиги, ГКМБ баарыңар биригип алып, ар бир Кытай визасынан $50 орусча айтканда жанагындай доляга отурган болгон. Менде азыр факт жок, баланча алды деген. Бирок биз эми баарын билебиз да. Ошон үчүн ушул маселени мына тыйыш керек. Ал эми акыркы 8 жылда 18 миңге жакын кыргыз жараны чет өлкөлүк адамдар менен никеге турса, анын ичинде 60 Кытай жаранына кыргыз кыздары турмушка чыккан. Бул маалымат социалдык түйүндөрдө 60 миң деп тарап кеткен. Мына азырдан тактап айтып кетсеңиз, кыргыздын кыздары Кытай жарандарына канча киши турмушка чыкты кыргыздын кыздары? Бүгүнкү күнү официалдык расмий статистикага ылайык 60. 60-пы? 60. А буну 60 миң деп жүрүшөт мынакей. Ушундай жалган маалыматтардан кийин эки өлкө ортосундагы экономикалык мамилеге бир топ залакасы тийиши мүмкүн. Дүйнө жүзү боюнча азыр фейк ньюс деп ал социалдык тармактардан таркатылат көбүнчө. Бизде бул WhatsApp ар кандай маалыматтарда өкмөттө эми мындан ары дагы кандай саясат болот? Өкмөттө биз жанагы аналитикалык секторду ачуунун үстүндө иштейбиз. Бүгүнкү болуп аткан кырдаал миграцияга байланыштуу мына ол ички мына бүгүн эле митинг болуп, ошол Кытайдан келген жарандарга басым жасалып митинг болду. Ушунун негизги причинасын сиздер эмнеден көрөсүздөр? Бир нече депутаттар да айтып кетти, балким ошол жанагы информациялык маалымат саясаты мындай бир жетиштүү деңгээлде эмес. Андан тышкары жанагы кеңде иштеп аткан ошол Кытай жарандардын жана фирмалары боюнча жергиликтүү калк менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндөн мен ойлойм ошонун баары тең мындай бир топтолуп ушундай эмеге нааразычылыктарга түрткү болду. Аякта Жусуп Мамайдын мурасы 1 миллиард 300 миллион элде Конфуций анан дагы бир инсан 3-чү орунда окутулат. Ушуну ар бир кыргызстандык билбейлиби? Экинчи Манас эпосуна $8 миллион берет. Биздин Илимдер академиясынын бюджетинен көп. Дүйнөнүн кайсы жеринде ошондой кыргызга мамиле кылып атат? Кыргыз тилин окутат, кыргыз адабияты, кыргыз радиосу, кыргыз гесити, кыргызга чыккан китептер биздикинен көп. Анан ошол мамилени бүгүн кайсы бир саясатчы бүгүнкү жаңжалды пайдаланып Кытай мамлекетине каршы коем десе, Кыргызстанды ал чоң жаңылат. Ал Кыргызстандын душманы. 2018-жылы 352 адам Кыргызстанда жашап турууга уруксат алган. Быйыл Кытай жарандарына иштөө үчүн 16490 квота каралган. Мынакей Синьцзянский ЭКРР деген фирма соцотчислениясы бир эле киши экен, бирок квотасы 116 алган. Айырмасын байкап атасыздарбы? 115 киши иштебейт ошол фирмада. Азыр салык инспекциясына карайт, анткени фактически ал жерде салык инспекциясы эмес, ошол квота берилди, бирок Кытай ошол жерде иштеген жок, ошол ОСОдо. Салык инспекциянын тиешеси жок ал жакта. Анда МВД. Буга чейин миңге жакын Кытай жаранына мыйзамсыз документтер берилгени боюнча окуя катталган. Алардын ар бири $5000 сатып алышкан. 16-жылы эле кылмыш иш козголгон. Кытай жаранына 996 Кытай жаранына апостили жок вид на жительство берилген. Эмне болду ошол кылмыш? Тактап койсом 961 жаранга ушундай берилген, ал кылмыш иши козголгон.
эски редакцияда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-114 статьясы менен. Маалыматты уккандан соң чет өлкөлүк жарандарды өлкө ичине киргизүү, кайраларды чыгаруунун эрежелерин иштеп чыгуу, жоопкерчиликти бир органга жүктөө, аларга болгон бирдиктүү айыппулдун көлөмүн бекитүү өңдүү сунуштар берилди. Элдин талабынан чыккан суроолордун өкмөткө берип, бүгүн тикелей көзмө көз айтылды. Муну мен ойлойм, жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө көрүп, өздөрүнүн баасын берет болуш керек. Бул жерде айтылган, урматтуу мына кыргыз элине да кайрылып коюш керек, айтылган бардыгы чындык. Өкмөт официалдуу түрдө мыйзамдын алкагына жооп берди бардык. Бирок алдыда кылына турган көп иштердин бар экени мына жогорку депутаттар жогоруда айтылган иш-чаралардын бардыгын аткарыш керек. Мына ошонун негизинде биз элгин болгон мамлекетке, элдин болгон ишеними өкмөткө дагы артат.